Кемпир күткөн жаз. Турмуштук окуя. Бул үйдө каарыган кемпирди баары жери беришчү. Ага орой сүйлөшүп, түгүл анын көзүнчө каратып туруп, сен баарыбызды аябай эле тажаттың деп зеркилдешчү. Баары кайра өздөрүн сооротуп, бир аз гана чыдасак, күттүргөн жаз дагы келип калды. Кемпир эрте жазда айылдагы үйгө кетет. Кеч күзгө чейин ошол айылда болот дешип, жаздын келишин баары чыдамсыздык менен күтүштү. Неберелери да, келини да кемпирди жаман көрүп, суз мамиле кылышчу. Кемпирдин уулу болсо такай эле командировкалап, жумушуна байланыштуу алыс жактарда көп жүрчү. Сапардан кайтып келген күндөрдө деле өз үй бүлөсүнө үзүлүп түшө мамиле кылып, өз апасына кайдыгер болор эле. Кемпир өзү деле баарына жүк болуп атканын астыртан сезчү. Ошону аңдап, баарынын аны жаман көз менен карап жатканына ичи эңшерилип, ар жылы жаздын келишин кандайдыр бир керемет нерседей зарыгып күтчү. Жаз гана аны таштабачудай, алдабачудай, аячудай болуп сезилчү. Быйыл жаз шаарга эрте келди. Чабалекейдин уясындай болуп, бир чоң имаратка быкпырдай жайгашкан үйлөрдүн бириндеги балкондо кемпир жазгы абадан дем алып, күн чубактап көп отурат. Өңү бозоргон, жамгырда калган таранчыдай болуп жүдөгөн, арыктап да кеткен. Кийимдери болсо эски, бутунда четтери кирдеген кийиз бут кийим, резина көлөч. Үйдөгүлөр кемпирди такай өгөйлөшкөнү менен кологоңчулар карыган адамга жакшы мамиле кылышат. Дайыма аны менен саламдашат, ден соолугу кандай экенин сурап турушат. Кемпир сыртта сейилдеп болгон соң, кошуналар жетелешип, 5-кабаттагы баатерине чейин чыгарып киргизип коюшат. Мектептен кайткан балдар болсо, колуна азык-түлүк салынган сумке кармаган кемпирди көрөөрү менен ага жардамдашып, сумкесин көтөрүп, үйүнө жеткиришип элпектик кылышат. Каарып аарып калса да, кемпир үйдөгү иштердин баарын кылчу. Тамак жасоо, кир жуу, үйдү жыйнаштыруу анын мойнундагы иштер эле. Келини болсо, кээ-кээде гана ушул жумуштардын айырымына кол тийгизгени болбосо, көп учурда жумуштан үйгө кайтып келип, бутун чечип жатып корсулдап, үйдө керели кечке отурасың, каргадай болуп сокуюп отура бергенден көрө, ушул иштерди жаса, бул сенин ишиң, дечү. Неберелер болсо, кемпир менен дээрлик сүйлөшчү эмес. Кокус дос чоролорун үйгө алып келип калышчу болсо, кемпирди бөлмөсүнөн чыкпай олтурусунун зекип айтышчу. Түгүл бир небереси, момундай кебетең менен сен бизди уят кыласың деп, эшикти кулптап чыгып да кеткен. Каарыган чакта булар менен айтышпайын деп, кемпир эч кимисине каяша кылчу да эмес. Унчукпай гана кутулчу. Түн бир маал болуп, баары уктаганда өзүнчө олтуруп алып, ичинен эзилип, ушундай тагдырга туш болгонуна зар какшап ыйлачу. Жаздын бир күнүндө аны айылга автобуска салып иймей болушту. Эч кимиси аны коштоп барышкан да жок. Такси чакырышты да, өзү автобуска түшүп кете берет деп салып коюшту. Кемпир өзү менен кошо көр жер салган сумкесин гана алды. Таксиден түшкөн соң, автобустар токтоочу жерди болжоп, көчө бойлой балдагын таянып кыйла басты да, анан четирээктеги олтургучка демигип олтура кетти. Таксиден түшкөн соң, автобустар токтоочу жерди болжоп, көчө бойлой таягын таянып кыйла басты да, анан четирээктеги олтургучка демигип олтура кетти. Күткөн автобусу да келди. Жол катар айнектен аркы көрүнүштү карап, терең дем алды. Сумкесинен четтери сүрүлгөн эски сүрөттү алып чыкты. Сүрөттө уулу, неберелери, келини бери карап жылмайып турушат. Кемпир ичинен тооба кылды. Анткени сүрөттөгүлөрдүн баарынын жылмаюусун шаардагы үйүндө такыр көрбөгөнүн эстеди. Эми ушинтип сүрөттөн гана көрүп отурганы. Сүрөттү жумшак өптү да, акырын сумкесине салып койду. Айылдын четиндеги аялдамага да жетти. Жөө кылдырап жол четине салып басып баратканда, аны айылдык бир киши жигулисине салып, үйүнүн так түбүнө чейин жеткирип койду.
Короосунун кулпусун аяары ачып, ичкери жакка карай чөп баскан таштак жол менен кадам таштады. Бул жерде баары тааныш. Бул жерде баары өзүнүкү. Ушул жерде гана кемпир өзүн кимгедир керектүүдөй сезди. Эскилиги жеткен дубалдар, кунары кеткен дарбаза, чөп өскөн таш жолдор, ошолордун баары кемпирди аягансып, жакынсынтып, боор тартып, көптөн күткөн тааныш адамы келгенсип тоосуп алгандай туюлду. Чынында эле айыл кемпир үчүн эң бир жылуу сезимдерди тартуулаган жагымдуу бир уяча эле. Ушул айылда туулуп өстү. Бала чакасы ушул жерде төрөлдү. Ушул айылда абышкасын жерге берди. Өмүрүнүн дээрлик жарымын ушул айылда өткөрдү го чиркин. Эң чоң уулу да кырсыктан каза болуп, ушул айылдагы мүрзөгө сөгүн коюшкан. Кемпир үйдүн ичине кирип, терезелерди ачып, үй ичин желдетти. Мешти жакты. Үйдүн кире беришиндеги тепкичтердин бирөөсүнө олтуруп, кыйлага ойлонуп кетти. Качандыр бир жылдарда так ушул тепкичтерде анын балдары чуркурап ойноп отурушчу. Береги үстөлдө баары чогуу тамактанышчу. Тиги турган бош керебеттерде баары укташчу. Короодо балдары чуркурап күлүп ойноп чержадышчу. Балдарынын баары а кезде апа, апа деп апалашып, ошондо бу кемпир жаш эле. Балдарына керектүү апа эле. Балдардын эң сүйүктүүсү, эң жакыны болчу. Ошо кездерде да так ушундай болуп, жазгы күндүн шооласы айнектен үйгө кирип турчу. Эх, андан бери бул үй, бул короо канчалаган бактылуу жазды тосту. Жазгы гүлдөрдү көрдү, жаздагы чымчыктардын үнүн укту. Качанкы бир күндөрдү жылуу эстеп алып, кемпир акырын жылмайып койду. А эртеси ал уйкусунан ойгонгон жок. Көзү жумулган бойдон аркы дүйнөгө узап кеткен эле. Ал эми үстөлдүн үстүндө эски фото сүрөттөрү бар альбомдун шуудурак барактары таңкы желге желпинип жатты. Сүрөттөрдүн арасынан бирөөсү шамалдын күүсү менен жердеги жазгы жашыл чөптүн үстүнө жумшак түштү. Так ушул сүрөттү кемпир автобустун ичинде жылмая тиктеп, мээрбандык менен акырын өөп койгон эле. Мына ошондой жакшы адамдар. Биз тирүү кезде көп нерсеге үлгүрүп калсак болот. Кимдир бирөөлөргө туура эмес мамиле кылганыңарды иштен түшүнүп, кечирим сураңар келип жүрөбү? Аны ушу азыр сурагыла. Бирөөлөрдү ыраазы кылгыңар келип, рахмат айткыңар келип жүрөбү? Токтолбой туруп азыр жасагыла. Астына барып рахмат айткыла. Ким бирөөнү жакшы көрүп калдыңарбы? Кысынып жүрө бербей, баарын жыйыштырып, маңдайына так басып баргыла да, мен сени жакшы көрөм деп айткыла. Тирүү кезибизде баарын анан деп жүрө берүүгө акыбыз жок. Кечирим сурачу, рахматыңызды билдирчү, жакшы көрөм деген сөздү угуучу кишилериңиз бүгүн бар, а эртең жок болуп калсачы? Анда кантесиз? Өзүңүз менен кошо оор ташты көтөрүп, оор жүктү көтөрүп, өмүр бою жашап өтөсүзбү? Ар күндө чыныгы ишеним, чыныгы чындык менен жашаңыз. Бирөөгө мамиле кылсаңыз, чын жүрөгүңүз менен жасаңыз. Сүйсөңүз чындап сүйүп, сүйүүнүн жообун сабырдуулук менен күтө билиңиз. Бирөөлөрдүн сезимдерине урмат менен мамиле кылыңыз. Сизге өмүр берген, сизди бутуңузга тургузган адамдарды дайыма урматтап, эстеп жүрүүнү унутпаңыз. Интернет булактарынан алып кыргызчага которгон, үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз.